болсо Асем Жапарбаева бизнесте ким? Дубайда кызмат көрсөтөбүз. Анан кийин Америкада, Чикагода кызмат көрсөтөбүз. Бизде Кыргызстанда андайга жетишүү пока бизде жок. 50-60 миң доллар менен баштады болуш керек. Анан абдан мындай поддержкасы күчтүү болуш керек. Акчасыз эле башталды десем болот. Башкы капитал чоң каалоо жана мотивация. Ошол эл катары биз дагы ошол Москвага мигрант болуп кеткенбиз. Мотивация алыш керек десе эле курска жазылам деп башташат да, ал курс деле это не выход да. Ушу жөнөкөй сөздөрдү айтты Асем айым, бирок түшүнгөн адамгачы өтө таасирдүү сөздөр да. Салам достор, салам айымдар, мырзалар, мени көрүп аткан катталуучуларым. Сүйүнчү YouTube каналым кайрадан иштей баштады. Анан иштегенде эле месяцага баракелле деп туруп эле бизнестен баштайлык дедик. Баарыңар билесиңер, мен Сагынбаева клиникасынын негиздөөчүсүмүн. Бир эмес, көп тармактуу клиника. Ошон үчүн азыр мына бүгүнкү күндө айымдар бизнесте абдан активдүү болуп жатат. Бирок, мисалы мен YouTube'дан кызыгып көрөйүм десем эле, бүт эле олигарх, миллионер, асманда жүргөн бизнесмендерди көрсөтүшөт, бизнестеги айымдарды көрсөтүшөт. Менге мен туруп ушул жерде ойлоп коем да, менин колум жетпейт, менин ага эч бир каражатым да жетпейт, качан ошого жетем деп коем. Бирок мени көрүп аткан мен катталуучулардын арасында ишкер айымдар өтө көп. Анан бүгүн ошол жаңы бизнес подкаст баштайлык деп чечтик. Ошол бизнес подкастта ар түрдүү бизнестеги ишкер айымдардын жолун көрсөтөбүз. Кантип баштады эле, бүгүнкү күндө А точкасы каякта, Б точкасы каякта, кантип мотивация алса болот алардан, кандай каталарды кетирди эле, эң пайдалуу кеңештер жана маалыматтар болот бул подкастта. Анан буюрса биринчиси, бүгүн биз Tesora Home текстиль компаниясынын негиздөөчүсү Асем Жапарбаева айым менен маек куруп баштадык. Асем, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн маек мындай жеңил түрдө, абдан кандай айтса, орустар душевный деп коет эмеспи, ошондой түрдө өтөт. Анан бизди көрүп аткан ишкер айымдарга максималдуу түрдө пайдалуу маалымат бергенге аракет кылабыз деп ойлойм. Буюрса. Асем, биринчиден мен айтсам, балким кээ бир фактыларды туура эмес айтып коем. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, адам катары, инсан катары, эне катары. Кийимсиз, канча балаңыз бар, кайсы жерденсиз? Мен Асем Жапарбаева, Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Карамарт деген айылынан болобуз. Мен 2 жогорку билимим бар. Биринчиси бул англис тили мугалими, андан кийин экономикалык экинчи билимди алдым. Андан кийин дагы көптөгөн курстар, көптөгөн сертификаттар бар. Анан кийинкиси үчүнчү кесибим декоратор, текстиль декоратору. Ал жерде жогорку эмес, бирок кесиптик сертификаттарыбыз бар. 4 балам бар. 3 ул, 1 кызым бар. Кичинекейлерим эгиз, ошо менен 4 балалуу болуп, Кудайга шүгүр. Улуусу канчада? Улуусу 23 жашта. Кичинекейлерим 8 жашта. 8 жашта. Ортодо аябай эле чоң. Ортодо бир аз айрым болуп калды. Кичинекейлерим кичинекейирээк, 11 жашта, анан 8 жашта болуп. Эми болсо Асем Жапарбаева бизнесте ким? Асем Жана бүгүнкү учурда мына текстиль компаниясы деп атасы Tesora Home. Балким билгендер бар, балким билбегендер бар. Компаниябыз жөнүндө кыскача айтып берип кетпейсизби? Эмне үчүн биз ушул компанияны азыр Кыргызстандын бүт баарына дүңгүрөтүп ушундай деңгээлге чыгып, демек бир өзгөчөлүгү бар. Биздин текстиль компаниябыз Tesora Кыргызстанда көп жылдардан бери кызмат көрсөтүп келатабыз. Биздин компания Кыргызстанга парда тигүүчү салон катары таанылдык, бирок биздин өзгөчөлүгүбүз биздин компания оптовая продажа ткани, кездемелерди, ошол шторунун, парданын кездемелерин жана мебелдик кездемелерди сатуу болуп саналат, основная биздин направлениябыз. Андан кийин ошо менен жакшы суроо болду. Мен
өзүбүз жөнүндө дагы кененирээк маалымат берип кетким келип атат. Биз Кыргызстанда, биздин тарапта азыраак иш алып барган адамдар азыраак. Ошол жердин бизде ошол бир аз опытубуз көбүрөөк болгон үчүн биз ошол биздин тараптагы биз алектенген шторниктердин, кыскасы ошо шторниктерге биз поставщик катары таанылгыбыз келет да. Поставщик катары мисалы бизде жанагыда айтып кеттим, бизде опыт көп болгондуктан бизде иштешкен фабрикалар өздөрүнүн продукциясын Европага арнап чыгарган көптөгөн жакшы фабрикалар менен кызматташабыз да. Анан кийин алардын продукциясы Россия өлкөсүнө жана биздин Кыргыз өлкөсүнө биз аркылуу келет да. Сиз деген оптовиксиз. Биз оптовикпиз. Баштаганда биз ошо ТСОРдон сүйлөшкөндө сиз мынтип айткансыз, сен эмне үчүн мен сиз менен интервью тарткым келип кетти, анча биз ошо оптомдон баштаганбыз, Россиядан аябай катуу иштегенбиз, анан бул жака Кыргызстанга келдик дагы, анан бул жерден розницу сатып баштадык дегенде мен таң калгам да. Оптом иштеген адам өлчөгөн акча бул оптом деп, туурабы? Анан Кыргызстанга келип, ушул жерден отуруп майдаланып, розницу сатып баштап, анан жөн гана сатпай, азыр сиздер өзүңөрдүн конкуренттериңерди кызматташууга чакырып, келгиле биргели, баарыбыз бир компания бололу, силер бизден алгыла, саткыла, дизайнерлерди чакырып, баарын башын бириктирип атасың. Мага ошол абдан кызык болду да. Негизги максатыбыз ошол болуп атат да. Биз өзүбүздүн тармактагы салониктерди, частный дизайнер, декораторлордун баарын башын бириктирип, биз мисалы библиотека сыяктуу студия ачтык да. Биздин Монолитте экинчи жерибиз как раз ошондой жер да. Мисалы ал жерде бир канча дизайнер бир эле заматта келип, өздөрүнүн клиенттери менен, кардарлары менен келип иштесе болот. Бизде мисалы клиент үчүн, анан кийин дизайнер үчүн деген прайстарыбыз бар. Келип иштеп, иштеген акысын ошол жерден эле алып кетсе болот да. Иш ордун түзүп берүү максатыбыз болду да. Себеби бизде мисалы азыркыда биздин тармак өнүкпөгөн үчүн бизде бир эле базар бар да. Анан базарга келип клиенттер менен суукта, жамгырда, эми базарга эчтеке дебейм, бирок бизге келсе шарты жакшыраак, ошол эле тканьдарды, андан да жакшыраак, көбүрөөк ассортименттеги тканьдарды жылууда, кофе ичип, столдо отуруп дегенде көрсөтүп, клиенттерине сатып, анан эле ошол жерден өзүнүн иштеген, өзүнүн гонорарын алып кетсе болот да. Демек, бул сервистин, текстиль дүйнөсүнүн сервистин жаңы деңгээли деп болсо керек. Сиздерде компания барбы дагы? Сизден башка ушундай чоң өнүккөн компания барбы? Андайды азырынча уга элекмин. Бизде Кыргызстанда андайга жетишүү пока бизде жок. Себеби мен айтып атпаймынбы, ушул биз өзүбүз мисалы Россияда ушул кызматты биз көрсөтчүбүз да. Аякта аябай көптөгөн салондор бар. Ошол салондорго биз ткань таратып, ткань сатышыбыз да. Ошону биз анан Кыргызстанга келгенден кийин ага колубуз жетпей атты да. Анан кийин ошо розницу болуп салон иштетип калдык. Андан кийин уже азыр өзүбүздүн иштөө немебизди өзгөртүп атабыз да. Программабызды өзгөртүп атабыз азырчы. Россиядан эмне кеткенге эмне майыптуу болду? Соода жакшы жүрүп атса эмне? Кетпедик, аякта дагы эле бар. Жерибиз, жумушубуз ошол боюнча эле калды. Просто азыр заман өзгөргөнгө ошол эле ишти биз бияктан кылып калдык да. Андан кийин биякта баары ата эне, бир тууган деген тууган туушкан элдин ичинде, үйүңдө биякта жакшыраак болду кайрачы. Бияка келгенибиз бизге жакшыраак эле болду да. Аякта эми баары эл барып жүргөн эл билет. Баары бир өзүңдүн жериңе, өзүңдүн элиңе, өзүңдүн үйүңдө отуруп иштегенге эмне жетсин азыр. Асем, бүгүн ТСОРа Home компаниясы компаниясынын канча салону бар? Канчалык, эми акчалай деле айтпай эле койсоңор болот суммада, бирок оборотторуңуз сезиш керек да элдерчи. Канчалык жүрүп атат ишиңиз? Биздин азыркы күндө филиалыбыз 5, Ошто бар, Жалал Абадта бар, Москвада бар, Бишкекте 2 жерде бар. Анан чет мамлекеттерге ошо азырынча жер ачылып өзүбүзгө
жер ачып баштай элекпиз, бирок биздин атыбыздан иштеген адамдар бар. Дубайда кызмат көрсөтөбүз, анан кийин Америкада, Чикагода кызмат көрсөтөбүз. Буюрса ошол жака да. Аяка ошо место ачабыз дегендин үстүндө иштеп келатабыз, бирок ошол күн боло элек, буюрса болот, жакын калды да. Анан кийин биздин жумушта бул мындай эл түшүнбөйт да, эми ткань сатат экен, андай мындай дейт, бирок биздин жумуштагы тонкостьтер аябай көп да. Мисалы, фабрикаларда биздин коллекцияны жаратыш үчүн биз мисалы 1-2 ткань менен эле чектелип кала албайбыз. Мисалы, бир үйдү жасаш үчүн деле көптөгөн ассортимент керектелинет да. Анан кийин мисалы бизде азыр ушу как раз мен айтып атам го, биздин конкуренттерге биз ошол кызмат көрсөткүбүз келип атат депчи, ошолорго биз азыр коллекция даярдап бүттүк да. Почти бизде мисалы бир коллекцияда 40 кездеменин түрү бар, 40 түрү. Ошол 40 кездеменин ар биринин бир 10 цвети бар. Например, могул кездеменин ушул бархыт, мунун дагы 10 цвети бар да. Ушундайдан бизде 40-45 вешалка бар. Ал деген бир магазин десек болот да. Ошонун баарын биз складта кармап, анан кийин заказ берет эл. Заказ бергенде мисалы биз ошол 40-45 вешалканы биз өзүбүздүн кийинки салон, биз менен кызматташа турган салонго илип беребиз. Ал өзүнүн жеринде отуруп эле ошондон иштеп, клиенттерден заказын алат. Анан кийин ал бизге мисалы мындан сары түстөн 5 метр, мындан 10 метр деп заказын берет. Анан биз кесип жерине жеткирип беребиз. Бирок ошону бириктирүү кыйын болот го. Негизи кыргыздар бизнесте дагы мындай жерде дагы бириктейт го. Мисалы биз пластика деп канча бириктиргенге аракет кылдык, чоң конгресстерди мен квартирамды сатып конгресс уюштургам. Келгиле пластиктер бириктиле, келгиле врачтар бириктиле десем, ошо көрө албастык калбай койду да биздин. Пластикалык студияда ошо көрө албастык калбай койду. Сизде мындай жокпу? Биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Болушунча таратып атабыз, болушунча айтып атабыз. Бирок жакшы, азыркы кезде жаштардын аң сезими башкачабы, жаштар көбүнчө тартылып атат. Бизге частный дизайнерлер көпчүлүгү уже биз менен кызматташып калды. Себеби биздики айтып атам го, тканьды кесип жеткирип бергенибиз одно, анан бизде өндүрүш бар да өзүбүздө. Анан кийин эгер кааласа, ошол клиентинин өлчөмдөрүн, кардарын өлчөмдөрүн берсе, биз өндүрүштөн тигип даяр эле алып барып беребиз дизайнергечи. Үч бирдикте, ошол бүт даяр кызмат көрсөтүп атасыңар, ошону алып колдонуп, чогуу өнүксөңөр болот экен. Чогуу өнүгүп, чогуу көп ийгиликтерге жетишсек болот да. Бул жерде мисалы иши жакшырып атат, жеңилдеп атат дегендей, канча мисалы ал тканьды барып базардан тандаш керек болгон канча убактысы кетип атат, суукта ден соолугу сакталып атат. Анан кийин аны көтөрүп алып, экинчи дагы производствого барып дагы сүйлөшүп, мага тигип бер, антип дагы бир күндүк дагы убактысы үнөмдөлүп атат да. А сен точка Б'ңиз барбы? Мына, жок, точка Аңыз эмнеден болду? Анан точка Б'ңиз азыр болуп атат да, анан точка Ц'ңизди айтып койсоңуз деп. Точка А эмнеден баштадыңыз? Азыр бизде толтура деген айымдар көрүп отурат, анан ойлоп атат, сенин колуңда бар болчу. Наверное, бир 50-60 миң доллар менен баштады болуш керек. Анан абдан поддержкасы күчтүү болуш керек. Мен болсо мына ойдо отурам азыр. Эмне кыла алмак элем деген. Точка Аңыз биздики, мен дайыма айтам, менин өнөктөшүм, менин сиңдим Назгүл бар. Назгүл экөөбүз ошол эл катары биз дагы ошол Москвага мигрант болуп кеткенбиз. Мигрант болуп кетип, ошондой бир жагдай келген да 90-жылдарда. Ошондо кеттик. Анан жок 90 эмес, 2000-жылдар экен. Анан кетип барып эл катары иштедик, элдин колунда иштедик. Анан кийин биз буга чейин эле бул жакта биздин атабыз жаш өтүп кетти эле. Анан кийин биз жумушка аралашып калган кыздар болчубуз. Анан аяка баргандан кийин бир жылдан ашыгыраак иштедик. Элдин колунда иштеп, ушу кездемелер тармагында түрктөр менен иштешип калдык. Анан уже аяка иштеп баштагандан кийин өзүбүз ойлонуп баштадык, ойлонушубуз керек, иштешибиз керек, чыгышыбыз керек деп. Анан Москвага ошол бир чоң фабриканын представительствосын ачтык. Дилерствону ачып, ошол жактан анан кийин жана оптовый иштерибиз ошол жактан башталды. Башка капитал канча менен баштадыңар? Башка капитал
капитал менен баштабадык. Биз ушул азыркы өнүккөн замандын технологиясын колдонуп, ошол жана айтып атпаймынбы, образецтерди фабрикалар бекер берет да. Ошол образец бекер берилчү илгеричи, азыр сатылып калды алар дагы. Ошол образецтер менен биз ошол өзүбүз иштеген болгондуктан, клиенттерибиз бар болгондуктан ошолордон заказ алып, даяр заказды алып, сатып, ошентип анан ортодогу акчаны жылдар менен топтоп анан ушундай немелерге жетиштик. Демек, башкы акчасыз эле башталды десем болот. Башкы капитал чоң каалоо жана мотивация, жана чоң максаттар болчу десек, жаңылбайбыз. Ошентсең болот. Точка Б азыркы түрдө айттык, жана точка Ц'ни айтып коюңузчу. Кайсы жакка баратасыз? Келечекте эми билем, чоң бизнесмендер айтпайт өзүнүн сырларын, бирок жок дегенде мындайды көздөп атам деп айткан. Өткөндө биз МТСке интервью бергенбиз. Ошол жерде мен айттым. Суроо болуп калды. Кыргызстандын жергиликтүү сырьёсун сатпайсыңарбы деп, жаш кыз экен, ошондой суроо берди. Анан кийин мен айттым, бич менен бисмиллах депчи, бизде андай сырьё өндүрүп Кыргызстан жетише элек. Буйруса сбыт бар болгондон кийин, үйлөр күнүгө өркүндөп өсүп курулуп аткандан кийин, жаштар үйлөнүп, үй бүлөлөр курулуп аткандан кийин бул биздин товардын чеги жок да. Анан буйруса точка Сыбыз Кудай буйруп ошондой фабрикаларды куруу биякачы. Ошо эмнеге Турцияга барыш керек, эмнеге Европага барыш керек. Ошол нерсени өзүбүздө өндүрсөк, мисалы пахтабыз бар, жүнүбүз бар, шесть. Коштун баары пахта. Ошонун баарын өндүрүп бияктан чыгарсак деле болот. Ошону буйруса ошол точка Сыбыз ошолорго жетели, ошол күндөргө. Анан мотивациямды берип койгочу, бир мындай 1-2-3 кеңеш берип, айымдар көрүп отурат, балким жаш келиндер көрүп отурат, үйдө отурат балдары менен, же болбосо бир жумушта иштеп отурат, акчасы жетпейт, тартыш. Ошолорго мындай көптү көрүп, көптү басып, өзүнө көптү өткөргөн айым катары, бизнес ишкер айым катары бир 2-3 кеңешиңерди айтып. Мен айымдарга айткым келгени, айымдардын орду өзү динде болгондон кийин айымдардын орду үйдө. Айымдардын орду үйдө. Биздин эң чоң байлыгыбыз балдар. Балдарды тарбиялап өстүрүү менен эле чектелбеш керек. Себеби жолдошу бар дегендейчи, жолдошу бар. Айым деген бизге Кудайым ушундай чоң жоопкерчиликти берген. Биз бала багып эле үйдө отуруп калсаң бул жакшы эмес да. Аял деген күчтүү болуш керек. Аял деген организованный болуш керек. Өзүнүн убактысынчы. Убакыт баарыбызга бирдей берилген, эркекке да аялга да 24 саат берилген. Бирок Кудайым ушунчалык бизге бир чоң жоопкерчиликти берген үчүн биз ошону башкача колдонгонго жетишибиз керек да. Анын ичинде бизде чоң милдетибиз баланы тарбиялашыбыз керек. Өзүбүздү таза жакшы тутушубуз керек. Андан кийин дагы ошол жаныңдагы эркек күйөө үчүн, кызыктуу аял болушуң үчүн сен өзүңдүн аял, ар бир адамга Аллахым талант берген да. Ошону таап, ошону туура таап, өзүңдү туура колдоно билип, сөзсүз түрдө мисалы эми азыр акча табуу, өзүңдүн хоббиңди таап, ошону туура колдонсоң, ошондон эле акча табасың да. Мисалы азыр көп аялдар эле ошондой болуп, үйүндө отуруп эле көп нерсе кылып калды да. Анан иш кылышым керек, мен акча күйөөм бербей атат, мен иштебейм деген бул бекер сөз да. Акчасы жок эле, мына айтып кеттим жана, биз акчасы жок эле баштайбыз. Мотивация алып, издениш керек. Мотивация алыш керек десе эле курска жазылам деп башташат да. Ал курс деле это не выход да. Мен мисалы дайыма айтам, мен иштешим, азыр балдарымдын достору чоңоюп калды да. Анан мен иштеш үчүн Америкага барышым керек. Америкага барсам мен бактылуу болуп дүйнөнү кыйратат элем. Ал бекер сөз да. Иштейм деген адамга тоонун башында отурабы же бир көлдүн жээгинде отурабы, иштейм деген адамга чеги жок. Просто адамдын өзүнүн ичинде бир максаты болуш керек. Мотивацияны өзү алыш керек жашоодочу. Анан сени бирөө келип, Айнура өйдө тур, ылдый тур, эрте тур деп кеткен, ал жетиши мүмкүн, бир жумага жетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир айым убакыт бул бизге берилген чоң неме да, белек. Ошол убакытты туура пайдаланып, убактымды эмнеге кетирип атам мен? Убактым каяка кетип атат?
уйкуга кетип атат, тияка кетип атат, бирок ошону жөн эле өткөрүй элбей ар бир адам ойлошу керек деп түшүнөм да. Ушу жөнөкөй сөздөрдү айтты Асем айым, бирок түшүнгөн адамгачы өтө таасирдүү сөздөр да. Анткени ичинде азыр мындай болуп калды да, мага деле катышышат, мага мотивация керек, жалкоо болуп атам, эмне кылам, андай болуп атам, эмне кылам, мындай болуп атам, эмне кылам деп. Сиз туура айттыңыз, силерге эч ким келип тура кой, алданы кыла кой деп айтпайт да. Мотивацияны өзүңөрдүн ички күчүңөрдөн аласыңар. Только өзүңөргө таянып аласыңар. Бул эң туура болду. Мага аябай жакты. Анан ишкер айым болгондон кийин, мисалы мен бизнесте көп каталардан өттүм. Мен азыр мындай отуруп тизме түзсөм болот да, туура. Өзүңөрдүн мындай азыр ойго келген каталарыңар барбы? Мен мындай кылмак эмесмин, мындай кылмак эмесмин, мындай кылмак эмесмин деп. Катасыз жашоо болбош керек да. Каталар болгон сайын анан кийин адам ошо мотивация алып, катанын үстүндө иштеп, дагы алдыга кеткен адам ийгиликтүү адам болот да, менин оюмчачы. Себеби ката кылбасаң анда уктайсың да. Анда жолу кыйшытып салынып алып, эмне кылайын деп урушуп отурган аялдар ушулар да, менин оюмчачы. Ката болуш керек. Ката болгон сайын ошо чир алып адам күчтөлөт да. Ошол менин катам кандай десем, менин катам жаштыгымда көп нерсе кылбай койдумбу деп ойлойм да. Бирок Кудайга шүгүр 3 тил билем. Үйдө мисалы мен дагы ошо мотивация берип кетким келип атат. Мен эгиз балдарым менен үйүмдө отуруп калдым. Анан кийин ошондо ушул 9 айды жөн эле өткөрө беремби деп ойлондум да. Эмне кылсам болот деп анан ошол кезде тил үйрөндүм. Тил үйрөнүп, түрк тилин үйрөндүм. Ошондо үйдө отуруп өзүм үйрөнүп, өзүмчө эле үйрөндүм. Ошо 9 айды кетиргим келбеди. Анан кийин кантип үйрөнөм? Эшикке чыгып бир жака каттап, антип убакыт кетиргим келбеди. Анан кийин өзүм ойлондум дагы. Орусча кинолорду көрүп атам да. Анан ошо кинолорду көрүп, түшүнүп алып бүткөндөн кийин ошонун түркчөсүн көрүп баштадым. Түркчөсүн көрүп баштаганда ошо эми бытовой жеңил түрлөрүн үйрөнүп, уже түшүнүп алгандан кийин, анан бара өзүм уже түшүнүп калгандан кийин анан грамматикасын, анан китеп окуп, анан оорураак тараптарын өтүп кетсең болот экен да. Англис тилге жарайбы ушуну? Жарайт. Конечно, жарайт. Ошол эле мисалы азыр ошо кино көргөндө, мисалы мен азыр балама айтам да, балам, сен кино и так көрүп атасың. Ошонуңду эми англисче көр дейм да. Бирок ошол иштеп атат. Азыр балам сүйлөшүп, мынтип өзүнө жетиштүү англисчесин тургузуп алды. Мага сол айтпакчы. Жарайт. Анан произношение да, англисчеде мен мугалим болгон үчүн ошо произношение мисалы уже билесиң да. Анан тиги эмне деп атат, уже түшүнүп турасың да, смыслын түшүнүп турасың. Анан сөз үйрөнөсүң. Анан кийин түшүнбөй аткан сөздөрүңдү сразу жазасың. Жазып аласың дагы, анан ошолорду отуруп словарь менен карайсың. Ошентип атып уже жаңы тилди үйрөнүп алсаң болот да. Ушуну түрк, англис, кыргыз, орус 4 тил бе? Ооба. 3 эмес 4 тилди өтүрөсүңөр. Эң сонун. Анда дагы бир суроо. Мына азыр бизнес окуулар аябай көп. Айымдарды карасаң эле мына Инстаграмданбы, кайсы жерде карасаң мен окуп атам, андай эле көп аялдар чогулуп эле, конгресс кылып эле бирим. Бул албетте жакшы нерсе. Чогулуш керек, нетворкинг керек. Бирок чын эле бизнеске катуу киришкен адамга, мисалы, көбүң айтып атышат да, мен бизнес окууларга азыр мүмкүнчүлүгүм жок, акчам жок. Бизнес окуулар керекпи? Же бир этап болобу ошо бизнес окуулардан өтүп, анан бийиктеп кетесиң? Же тескерисинче биринчи бир нерсеге жетип барып, анан ошондой окууларды окуш керекпи? Же параллельно алып кетиш керекпи? Сиз өзүңүз окудуңуз беле? Мен окубадым. Бирок мага окшоп интуитивдүү ишкер айттырбайсыз. мен мындай кылам да, өзүмдүн практикамды айтайын. Мен мисалы көп окугандарды карап атам, көрүп атам, анан кийин кээ бир адамдарды билем, артынан кубалап аябай курстарды окуп ошентет да. Бирок ошолордун баары калып атат да. Окуп бүтүрөт, сертификатын алат, анан кийин Практика жок. бүттү, анан эми кыйын болуп кетет экен го деп карасаң, баягы жабылат, кайра жаңысында жүргөн болот да.
Анан мен эмнени айткым келет, мен мисалы үйрөнгөн нерсени жашоого алыш керек да. Жашоого алыш керек. Мисалы бүгүн эрте тур деп бирөөдөн уктуңбу, эртеси эрте турбасаң калды ал нерсечи. Ошон үчүн үйрөнгөн нерсеңди жашоого алган жакшы бир качествону алыш керек да. Мисалы ошол аябай кымбат курсту бүттүң. Мисалы ошо тилди деле үйрөндүң, практикаңда колдонбосоң ал калды да. 5 жыл өмүрүң кетти, диплом калды сандыкта. Ошондой эле болот да. Любой эле окууну, бизнес окууну, эгер максатың жок болсо, эгер жашооңо практикаңды албасаң, ал баары эле бекер сөз да. Ошон үчүн кичинекей, конечно, канча салдың бекер сөз ал. 1000 сомдук окуу алдыңбы, ошону деле жашооңо колдонуп кетпесең, ал калды. Эми сонун ушу сөздү окугум келген. Ушу сөздү окугум келген. Так, дагы эмки суроо. Эми айым катары сүйлөшөлү. Между нами девочками, айымдар ортосунда. Мен дагы ишкер айыммын. Мен бүт баарын эле өзүмө таянып, реалдуу жашоону көрсөткүм келди бүгүнкү күндөрүдө. Үйдөн мен жетишпейм көп нерсеге. Биягын карасам тиян калып калат, тиян калсам тиян калып калат. Дагы азыр кичине мындай мүмкүнчүлүк болуп, делегированиеден үйрөнүп дегендей. Сиздер кандай жетишесиңер үйдөн? Жардамчы барбы? Мисалы баланы туруп тамак берип мектепке жөнөткөнүңдө канча убакыт? Аны кружоктор калып турган ортодон бизнес жөнүндө да бир ойлонуш керек да. Аякты контролдош керек, Ошого кандай жетишесиңер, кандай лайфхактарыңар бар, кандай кеңештериңер бар, инсайттар бар? Мисалы мен өзүм жөнүндө айтсам, жетиш абдан кыйын. Жана айттым го өзүм, убакытты туура пайдаланыш керек, ошону туура бөлүштүрүш керек деп. Ошол баары адам болгондон кийин чарчайсың, антесиң, мынтесиң. Менин үйүмдө кыз дайыма жүрдү, кыз дайыма жардам берип, жардамчы болбосо себеби болбойт балдар менен. Балдарым үйдө мисалы ошо роддомдон келгенден кийин бир 5-6 айдан кийин обязательно эле жумушка чыгабыз. Даже 1-2 айында деле чыгыш керек болуп калат. Кыздар жакшы шүгүр, көп кыздар жардам берип, балдар менен кыздар жардам берди. Үйдүн ишинде мен өзүм кыймылдайм, өзүм жумуш кылганды, тамак кылганды жакшы көрөм өзүм дайыма. Тамакты мен дайыма өзүм жасайм. Мисалы эртең менен балдарыма завтракты берип сабакка кетириш дайыма өзүмдүн мойнумда. Азыр ар кандай эми. Намаздан кийин кээде жатып калабыз, же кайра туруп калабыз. Аз балдар чоңоюп калды, Кудайга шүгүр. Азыр ошо 11 жаштагы балам жардам берип калды. Берки экөөнө завтрак берет. Мен болсо туруп түшкү тамак, кечки тамак дегенди дайындайм. Дайындап балдарга бөлүп коюп коем. Алар өздөрү келип жылытып, кечкини, түшкүнү жешет өздөрү. Андан кийин көбүнчө ошол тамактарды мисалы этти бышырып, этин эттей, анан шорпону шорподой салып коем да. Анан себеби бышкан эт менен тезирээк болот да. Менин убактым аз болгон үчүн тезирээк эле бышкан эт менен даярдап бөлүп коюп коем. Андан кийин ошону колдонобуз. Көбүнчө эмне тамактар жасайсың? Лагман, манты, пельмени. Көбүнчө мен азыр этти азыраак колдонууга аракет кылып калдым. Себеби каяка барбасаң эле эт жакшы эмес деген үчүн ошо этти бир жумада 2 жолу колдонуп калдым. Сиз президент болсоңуз эмнени өзгөртөсүз? Кыргызстанга биринчи айым президент болуп келди. Кыскача. Мен президент болуп келсем, мен биринчиден билим тарабына аябай көңүл бурат элем. Себеби билимдүү эл болсоң, өсүшүң бүт этапка жакшы деп ойлойм да. Себеби наристелер, келечегиң да. Биринчиден ошо билим тармагына көңүл бурат элем. Анан медицинага, андан кийин ошо ар бир биздин жаранды ошол мектептен эле ушул мотивация берип, мектептен эле мисалы көп сабактарды киргизгим келет да мектепкечи. Себеби мектепте баягы эле физика, химия, мындай жашоо таануу, ошо мисалы бизнести үйрөнүп чыгышсың мектептен эле. Ошо финансовый грамотностью, сабаттуулукту үйрөнүп чыгышсың, ошолорду. Анан ыйманды киргизмекмин. Себеби динсиз эл болбойт дегенди камтып кетет элем. Дагы бир акыркы суроо.
аял болгондон кийин сиз ресурс алышыңыз керек да туурабы? Сиз байкайсызбы, энергетикаңыз жок болуп калса эле жумушуңуз жүрбөй калат. Энергетикаңыз жок болуп калса эле үйдө уруш талаш, балдар ооруп дагы бир неме болуп калат. Ошол энергияны каяктан аласыз? Энергияны мен жаратылыштан алам. Мен өзүм табиятымда гүлдү аябай жакшы көрөм. Мисалы, настроением түшүп же чарчасам, мен үйүмдө гүлдөрүм көп. Ошолорду барып пересадить этип, ошолорду отоп, гүлдү аябай жакшы көрөм да. Анан алар деле жардам бербей атса, сыртка чыгып немеге шаардан сыртка чыгып кеткенди жакшы көрөм. Табияттан алам. Табияттан алам. Өзүңүзгө кам көрөсүзбү? Спа, процедуры Ооба, карайсызбы? бул аябай неме го. Дорогое удовольствие дегендей, убакыттап барып, барганга аракет кылып, ооба, убакыттап барам, кам көрөм. Эң сонун. Эми болсо, интервьюнун эң акыркы суроосу, Кыргызстанда айымдар үчүн бизнесте кандай кыйынчылыктар болуп атат? Ушул суроо менен биз интервьюну аяктайлы. Анткени баары бир биз патриархалдуу өлкөбүз. Аябай кыйын сөз экен. Үстү бийликтеги баары эркектер, эң кыйын бизнести эркектер башкарат. Мисалы, мага айым катары, аял катары кыйынчылыктар болду. Ушул кыз башкармак беле дегенди көп уктум менчи. Дагы эле көп эмелер айтышат, ушул аялбы деп. Силерге ошондой мындай кыйынчылыктар болдубу? Мисалы, бюрократиялык болобу, же мындай жанагындай кремол сыяктуу болуп калат го, ошондой болду беле? Аялга шарт түзүп берүү, биринчиден менин каалоом, Кудайым буйруп, биздин элибиздин аң сезими өзгөрүлүп, биздин эркектерибиздин күчтөнүп, ушул ар бир аялды үйүнө гүлдөй кылып отургузуп коюусун тилейм. Ошондой заман келүүсүнө көптөн көп тилектешмин. Анан эгер ушундай эми азыркы кырдаалыбызга, албетте аялдарга мисалы кыйын эле да. Аял акча табыш үчүн эмес иштеп, аял өзүн өнүктүрүш үчүн иштеген деңгээлге жетели. Буюрса, акча дебей, өзүм үчүн инсан катары өнүгөйүн деген. Ооба, аялдын үстүндөгү азыр чоң жоопкерчиликтер бар. Ошолордун баарын ар ким, аял дагы, эркек дагы өз ордун билген заман келип, Кудай буйруп, ошол аял өзү үчүн иштеп, өзү үчүн эшикке чыгып, өзү үчүн жашап калган заман келсин деп эле тилегим келет да. Кудай буйруса ага жетебиз. Азыр мына өзүбүз өзгөрүп атпайлыбы? Биз өзгөрсөк, коом өзгөрөт, биздин мырзалар өзгөрөт, ошон үчүн өзгөрүүнү биз өзүбүздөн баштайлы деп чечтик. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү интервьюбуз сиздин сөзүңүз көп айымдарга дух берип, мотивация берип, жаңы нерселерге түрткү берет деп ойлойм. Биз болсо көрүшкөнчө комментарий калтырыңыз, менин каналыма катталыңыз. Ушундай интервьюларды кааласаңар, сөзсүз комментарий калтырып, жаңы темаларды жазсаңыздар болот. Биз силерге кызыктуу адамдарды чакырып бергенге аракет кылабыз.